Болсо келечектеги пландарыбызда дагы улуттук валюта менен насыяларды берүү бар. Биз ушул Ишкерлер үчүн уюштурулган жыйында Кыргызстан аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзгөн кыргыз-өзбек, орус-кыргыз жана кыргыз-венгер өнүктүрүү фонддору жана Айыл банк, Керемет банк, РСК жана башка банктар жөнүндө маалымат берилди. Ошондой эле жолугушуу суроо жооп иретинде уланып, анда жеке ишкерлер банктарга болгон сунушун жана суроолорун беришти. Барлығы азыр пайсыз кредит деп келіп, пайсыз кредит суммасы қаншаға чейин, анан бұл жерде кредит беріп отқан банктар көбінчесінде ел қайрылған учурда пайсыз кредит деп барса, аларды қарабай сіз ошыққа тұрушыңыз керек, сіздің доходыңызды есептеш керек. Егерде мен процентке пайсыз кредит алам десем, менен арызымды эртерээк карайт дагы, белги пайсыз десем, пайсыз жок азыр. Жыйында ишкерлер мамлекеттен берилип жаткан пайсыз кредиттер боюнча көйгөйлөрдү айтып, финансылык уюмдарга кайрылды. Азыркы күндө мен өзүм Айыл банктан кредит алганмын, 2 миллион. Ошол кредитти алып, Айыл банктын мен барлык талаптарын аткарып бүттүм. Аткарып бүтүп, эми ушул процент көп болгондугу байланыштуу, ушул мага азыркы күндө пайсыз кредит берилип болсо, ошонун алайын деп мен банктарга кайрылсам, мага азырынча сиздин доходуңуз жетпейт экен деген сунуштарды койду да, мен азыр бул жактагы банктардын топтордун мүчөлөрү менен сүйлөштүм, маселени чечип беребиз деп, эми чечип берсе жакшы. Бүгүнкү күндө ушул бизнес форум өткөнгө байланыштуу пайсыз кредиттер боюнча маалымат бере кетейин. Бизде Айыл банкта буга чейин 2022 жылдан баштап туруп ушул возвратная финансовая помощь деген бар. Бул 5 жылга чейин кредит берилет, жеңилдетилген кредит. Bunun шарттары болсо 3 жылга чейин льготный кредит, льготный период бар. 3 жылга чейин алса 0% менен беребиз. Эгерде 4-5 жылга аша турган болсо, анда уже биз 3% менен алган кредитти төлөй башташат. Андан сырткары бизге ушул Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан дагы бөлүнгөн Баткен областыга бөлүнгөн жеңилдетилген пайсыз акча берилген. Былтыр Баткен областыга негизинен 470 миллион бөлүнгөн болсо, анын ичинде биз Баткен областыда, Баткен филиал Айыл банк Баткен областы боюнча 230 миллион сомду 249 кардарга бергенбиз да. Бүгүнкү күндө дагы биз күтүп жатабыз. 150 миллион сом ушул Баткен областыга ишкерлерди колдоо боюнча дагы ушул пайсыз кредит бөлүнөт деп жатат. Ошонун арасында бизге Баткен филиалыга 60 миллион сом, анан калган филиалдарга дагы 35 миллион сомдон бөлүнгөн да. Бул кредиттерди алуунун шарттары негизи ишкерлердин өзүнүн бүгүнкү күндө иштеп жаткан ишканасында же болбосо мал чарбачылыкка ала турган болсо, ошол дыйканчылыкка ала турган болсо дагы өздөрүнүн шарттары болуш керек. Мал чарбачылыкка ала турган болсо, мисалы ошол өзүнүн короо сарайы, бүгүнкү күндө карап жаткан малдары болуш керек. Андан башка дыйканчылыкка ала турган болсо, өздөрүнүн жанагы айдап себе турган жерлери, багбандар болсо, ошол багбандарынан өздөрүнүн ошол жерлеринин кызыл китептери менен келип көрсөтсө, ошол жерге биз каржылай алабыз да. Бизнес менен алектенген ишкерлерге болсо, аларга дагы өздөрүнүн бүгүнкү күндөгү налогойдон катталып, ошол жердеги патенттери болуш керек. Ошол патенттердин негизинде беребиз. Анан ошол ишкердин бүгүнкү күндөгү жүгүртүүдөгү товарларынын оборотторун эсептеп көрүп туруп, ошого жараша беребиз. Анан 300 миң сомго чейин биз күрөөсүз беребиз. 300 миң сомдон ашкан кредиттерге обязательно биз кыймылсыз мүлк же болбосо кыймылдуу мүлктү кошуп, күрөө алып, күрөө менен беребиз да. Ошондой эле бизнес жумалыгынын алкагында бул күнү Баткен облусунда иштеген бардык финансы уюмдардын жарманкеси уюштурулду. Анда ишкерлер үчүн индивидуалдуу консультация алганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кредиттин түрлөрү тагыраак айтканда 0% кредит, ислам принциптери боюнча кредит, кайтарымсыз грант жана аз пайыздуу инвестицияларды алуунун жолдорун ар бир финансылык уюм өзү түшүндүрүп берди. Бул байкебиз бизге строительство боюнча келди. Өзүнүн участогу бар экен, жакын эле алганчы. Ошонун негизинде бизден исламский түрдө стройматериал алгысы келип атат да. Биз өз сунуштарыбызды бердик.
бизде сунушу ушу 5 жылга чейин алса боло берет товарлардынчы, стройматериалдарыны. Байкенин өзүн смета түзүп келсе, негизинде болсо, ошону алып бере алабыз биздикичи, исламский түрдө. Ошондой эле акча ака көрбөйт бизденчи. Биз кимден стройматериал алып турган болсо, ошого которуп берип коебуз акчанычы. Бул аке каласа ай сайын кылып кайтарса болот, кайсы квартальный кылып кайтарса, и индивидуальный график деген бар биздечи. 6 айда бир. Ал өзүнүн бизнесине тиешелүү да булчу. Если бизнесинде ай сайын киреше кирип турса, анда ай сайын калган өзүгө оң да, айтканачы. Если бул мал чарба менен же квартальный болуп эле 6 айда бир доход келе турган болсо, аны эле карап беребиз биз. Биз пайызы бар, наценка дейбизчи. Biz şu tavarda alıp, bayke bilet kança summa ekeni, общий товарды смета түзүп келип, ошо товардын үстүнө биз наценка кошобуз дагы, ошо байкеге бөлүп беребиз. 5 жылга чейин айтып кеткендей элечи. Булардан да суроолорума жооп алдым, жакшы. Канча проценттен канча жылга барын айтып түшүндүрдү. Мен жакшы. Эми ушундай эле болсун. Ушулардын айткандай эле болсун. Былтыр мына 5% тиги бул деп ала албай калганбыз. Бул эле ойлойм. Кичине ишти баштадык. Мен өзүм пеноблок сынап келип, 2 айдан бери иштетип жакшы. Ушуну биз баткенттер өзүбүз аңкысак болот экен деп кызыгып, азыр семейный трудовой бизнес кылайлы деп атам да. Белгилей кетсек, бизнес жумалыгы аталышындагы иш-чара президенттин Баткен облусундагы карым укуктуу өкүлчүлүгүнүн жана Улуттук банктын Баткен облусундагы өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулду. Анын башкы максаты ишкерлерди колдоо жана банк менен жеке ишкерлер ортосунда байланыш түзүүнү көздөйт. Бүгүн мына өзүңүздөр көргөндөй биздин Кыргыз Республикасынын президентинин өкүлү Алимбаевдин демилгеси менен орун басары Тимур Мадияровдун демилгеси менен биз ушу Баткен областындагы жеке ишкерлик кылган ишкерлер менен Кыргызстандагы банктардын жетекчиликтерине бир мындайча айтканда аянтча түзүп бердик. Бул иш-чарага 50дөн ашык жеке ишкерлер катталып, 15ден ашык банктын өкүлдөрү келип, мына өзүңүздөр көргөндө биздин драма театрыбызда жыйын болуп өттү. Негизги маселе ушу ишкерлерди кызыктырган кредит маселелери тууралуу, пайызсыз кредит алуунун жолдору, кандай шарттар менен берилет, канча көлөмдө берилет, канча мөөнөткө берилет, ушул сыяктуу суроолор берилип, өз кезегинде жоопторуну алышты. Мен ойлойм, биздин өкүлчүлүк тарабынан уюштурулган ишкерлер үчүн жакшы аянтча түзүп бердик деп ойлойм. Бүгүнкү иш-чарага мына бизде Улуттук банктын жетекчилигинен Мелшербай Токтокуров келип отурат жана Керемет банк, Айыл банк жана РСК банктын төрагаларынын орун басарлары дагы ушул площадкага катышып отурушат. Жана бизде Кыргыз Республикасында өнүктүрүү фонддор түзүлгөн фонддордун өкүлдөрү бул кыргыз өзбек, кыргыз орус жана кыргыз венгер фонддорунун жетекчилери жана орун басардары келип катышып отурушат. Жалпы эле максат негизи да айтып кетсем, кошуп негизи биздин Баткен облустагы жеке ишкерлерди колдоо болуп эсептелинет жана ушундай бир түшүндүрүү жумуштар дагы кошо айтылып кетилет. 2022 жылдын сентябрындагы чек ара окуясына байланыштуу өлкө аймагындагы финансылык уюмдар Баткен облусуна жардам берүү максатында ишкерлерге 12% насыя беришкен. Мындан сырткары 10 миллион сомго чейинки насыя каралган. Бул 5 жылга чейин берилип, 3 жыл 0% менен, 2 жыл 3% менен акча каражатын кайтарат. Айбегим Набиева, Расул Ахматов, жаңылыктар.